Үй бүлөнү пландоо бул үй бүлөнүн же индивиддин алгылыктуу убакытта балдардын каалаган санына жетүүгө багытталган иш аракети. Үй бүлө кургандан кийин эркек менен аял башкы маселе качан жана канча балалуу болууну каалашарын чечишет. Үй бүлөнү пландоонун милдеттери: каалаган балдарды төрөө, каалабаган кош бойлуулуктан оолак болуу, кош бойлуулуктардын ортосундагы аралыкты жөнгө салуу, үй бүлөдөгү балдардын санына байланыштуу чогуу чечим кабыл алуу, төрөттү социалдык экономикалык шарттарга жана ата-эненин курагына жараша пландоо, каалаган жана дени сак баланын төрөлүшү үй бүлө жана коом үчүн бакыт. Болочоктогу ата-эненин сергек жашоо мүнөзүнүн негиздери дал ошол үй бүлөдө калыптанат. Үй бүлөдө эркек бала менен кыздын гендердик ролу ата-эненин мисалында түптөлөт. Өспүрүм мезгилде мектеп окуучулары жыныстык жол аркылуу жугуучу инфекциялардан коргонуу, бойго бүтүүдөн сактануу жолдорун, бейкапар жүрүм-турум эмнеге алып келери жөнүндө толук жана сабаттуу маалымат алуусу маанилүү. Өспүрүмдүн бойго бүтүшү эркек менен кызга, алардын ата-энелерине олуттуу стресс алып келери анык. Анын негизги себептери сексуалдык билимдин жетишсиздиги, достордун контрацепция ыкмасын тандоо боюнча берген кеңештери, эффективсиз контрацепция ыкмаларын колдонуу болушу мүмкүн. Ата-энелер, гинеколог дарыгерлер, мектеп мугалимдери, психологдор, айылдардагы жамааттар тарабынан жүргүзүлүшү керек болгон иш-аракеттер жыныстык тарбиялоо, жүрүм-турум маданиятын калыптандыруудан тышкары, жаш муундун репродуктивдик ден соолугун сактоого дагы жардам берет. Үй бүлөнү пландоо бул үй бүлө мүчөлөрү менен качан жана канча балалуу болуу жаатында чогуу чаран чечим кабыл алуу болуп саналат. Аял үчүн кош бойлуулуктун ортосунда белгилүү бир убакыт сакталышы керек экенин үй бүлө мүчөлөрү билүүгө тийиш. Бул төрөттөн кийин аялдын ден соолугу толук кандуу калыбына келиши үчүн маанилүү. Үй бүлөнү пландоо каалабаган кош бойлуулуктун алдын алат. Каалабаган кош бойлуулукта аял татаал тандоого кабылат. Ал баланы төрөө же кош бойлуулукту токтотуу боюнча чечим кабыл алышы керек болот. Өзгөчө өспүрүм кыз үчүн каалабаган кош бойлуулук маселесин чечүү оор болот. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун билдирүүсү боюнча репродуктивдик курак катары 15-45 жаш деп эсептелет. Бирок бала төрөө үчүн оптималдуу курак катары 20-35 жаш экени айтылат. Бул курактан эрте же кеч боюна бүтүү эне жана бала үчүн көптөгөн кыйынчылыктар менен коштолот. Никеге турган эркек жана аял шерик же жардамчы табууну каалашат. Ошондой эле ата-энелеринен колдоону жана түшүнүүнү күтүшөт. Ошондуктан бала күтүү маселеси ачык талкууланып, жалпы макулдашууга тийиш. Ата-эне болуу бул жаш жубайларга үй бүлөнүн башка мүчөлөрүнө талыкпаган эмгек экенин эстен чыгарбоо керек. Үй бүлөдөгү психологиялык, социалдык жана экономикалык шарттардын жоктугу бала күтүү маселесин дыккат талкуулоого негиз болот. Жубайлардын үй бүлөнү пландоо боюнча бири-бири менен баарлашууну каалабашы, өз ара түшүнүүнүн, ишенимдин, мамилелердеги ачыктыктын жоктугуна, ошондой эле олуттуу пикир келишпестиктерге алып келет. Үй бүлөнү пландоо маселелериндеги кызматташуу бардык тараптар өздөрүн ыңгайлуу сезгенде, ар кандай ролдор макулдашылганда, маалымат үзгүлтүксүз, ачык жана демократиялуу формада берилген учурда эффективдүү болот. Жубайлардын мамилелериндеги жагымсыз психологиялык абал, ошондой эле алардын биринин ата же эне болууга даяр эместиги үй бүлөдөгү олуттуу пикир келишпестиктердин жаралышына себеп болот. Үй бүлөнү пландоо боюнча жубайлардын баарлашууну каалабастыгы өз ара түшүнүү, ишеним, мамилелердеги ачыктыктын жоктугуна алып келет. Бир гана үй бүлөдөгү эмес, мамлекеттеги социалдык экономикалык факторлор үй бүлөнү пландоо маселелерине таасирин тийгизет.